буга чейин сотко кайрылып, бирок мындай мыйзамдуу, акыйкаттуу чечим болгон жок депчи. Сот процесстеринин ачык айкындуулугу, судьялардын адилеттүүлүгү, коомчулуктан наразычылык жараткан айрым сот чечимдери боюнча Жогорку соттун төрагасы жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол өткөрүлдү. Анда сот процесстерин коомго ачык чагылдырууда журналисттердин ролу чоң экени айтылып, тараптар натыйжалуу кызматташууну жакшыртуу боюнча маселелерди талкуулашты. Жогорку сот ушундай форматтагы эки жолугушууну буга чейин дагы өткөргөн. Биринчиси өткөн жылдын декабрь айында Ош шаарында, ал эми март айында өлкөнүн түндүгүндөгү журналисттер үчүн Ысык көлдө өткөрүлгөн. Биз жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен мындан арыда тыгыз иштешкибиз келет. Жогорку сот үчүн журналисттердин чыныгы демократиялык коомду курууга багытталган конструктивдүү сынга негизделген маалыматтары абдан маанилүү. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков учурда соттук териштирүүнү билбей туруп, сотторду негизсиз сындаган көз карандысыз журналист, блогерлер бар экенин айтты. Мындан улам Базарбеков журналисттерден сот жаатындагы маалыматтарды чыгарууда тийиштүү тараптарга кайрылып, маалыматты эки тараптуу тактап алууну өтүндү. Ушул сотторду тартып алып, анан аны баягы башкача көрсөтүшүп, бурмалап жасагандар болуп турду. Ошонун негизинде болсо керек деп ойлойм. А так мен ойлойм, сот ачык болуп атса тарта берсин. Эми бул журналисттерге деп айтканда кээ бирлери баягы журналист деп блогерлерди айтып алышат экен. Эми блогерлер деле жаш балдар, кыздар да, алар толук кандуу баягы журналистиканын этикасын тигууларды мүмкүн билишпейт. Бирок журналисттердин арасында дагы жок эмес бар. Ошон үчүн ар бирибиз журналист болобу, блогер болобу, же болбосо сот прокурор болобу, качан биз өзүбүздүн кемчилигибизди туура түшүнүп, моюнга алып, ошол кемчиликтин үстүнө иштесек, анан мамлекетибиз да өнүгөт. Мен айтып аткан сот системасы тутуму дагы өнүгөт да. Жыйындын жүрүшүндө журналисттер жергиликтүү калк тарабынан айтылып келе жаткан сот процесстерине байланыштуу айрым көйгөйлөрдү көтөрүштү. Жарандык ачык процесске кирейин десең, судья киргизбейт. Же камерадан коркот, же туура эмес чечим алып атат, түшүнбөйсүң да. Анан биз айтабыз, президентибиз мынакей 22-жылдын 5-мартында ачык айкын ар бир жаран видео, аудио жазганга укугу бар. Масалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштеш керек деп айткан да. Эми ачык процесстерде ушул боюнча баардыгыңыз затен айтып атасыздар. Бул чоң көйгөйлүү маселе болуп калат. Ушул боюнча кайсы региондордо, кайсы район шаарда, же областтарда уруксат бербей жаткан болсо бизге билдирсеңиздер. Мына массалык маалымат пресс-службабыз бар бердечи. Ушул пресс-службабызга билдирсеңиздер, алар мага билдиришет. Биз чара колдонобуз андайларгачы. Учурда соттук процесстерди ачык айкын өткөрүү үчүн сот залына атайын видео көзөмөл камералар орнотулган. Мындан тышкары наразычылык жараткан айрым сот чечимдери тууралуу коомчулукка судьялар тарабынан ачык маалымат берүү талабы коюлуп жатканы айтылат. 157 залда оборудование коюлган. Бирок анын иштетиш үчүн да көптөгөн көйгөйлөр болот экен да. Мисалы, буну сот процессин сот отурунун катчылары жүргүзөт. Ошол боюнча биз аракет кылып атабыз, иш алып барып атабыз. Бирок бир күндө бир эле мындай буйрук менен аны чечиш абдан кыйын экен да. Бул баягы бара чечиле турган нерсе. Сот тутуму журналисттерге ачык жана толук маалымат берүүгө даяр экен айтылды. Өз кезегинде массалык маалымат каражаттары да маалымат берүүнү гана талап кылбастан, сот тутумун өнүктүрүүгө, коомчулукка укуктук жактан сабаттуу маалыматтарды берүүгө көмөктөшүү зарылдыгы белгиленди. Эске салсак, аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүгү 2-фазасы программасынын алкагында уюштурулган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.